Салам достор, бүгүнкү жаңылыктар түрмөгүн мен Элизат айтып берем, кеттик анда. Кылмыш кылып, кайра жогорку креслолорду ээлеп келген атка минерлер эми мындан ары бийликке бара албай калат окшойт. Кылмыштуу топтун мүчөлөрүн жана аларга байланышы барларды президенттик жана депутаттык шайлоого катыштырбоо сунушталды. Ички иштер министри президент жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча жана уюшкан кылмыштуулукка каршы аракет тууралуу конституциялык мыйзамга мына ушундай өзгөртүү киргизүүнү сунуштап жатат. Министрлик уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү криминалдык акчаларды легалдаштыруу үчүн партияларга, коомдук кыймылдарга кирип алышаарын эскерткен. Мындан сырткары, кылмышкерлер тарабынан партияларды каржылоо да кооптуу тенденция экенин белгиледи. ИИМ акыркы жылдары криминал чөйрөсүнүн өкүлү жок бир да парламенттик шайлоо кампаниясы өтпөй калганын кошумчалаган. Маселе көтөрүлсө эле, казынада акча жок, каражат жетпейт деп көйгөйлөр чечилбей келет. Эми элдин көйгөйү чечилет окшойт. Кыргызстандын алтын запасы кымбаттаптыр. Кыргызстандын алтын запасы бир жылдын ичинде 33 миллиард 737 миллион сомго кымбаттады. Бул тууралуу маалымат Улуттук банктын сайтында жарыяланды. Былтыркы жылы январь айынын аягында 51 миллиард 31 миллион сомго бааланган болсо, ал эми бул жылдын январь айынын аягындагы баа 64 миллиард 768 миллион сомду түзгөн. Акыркы маалыматтар боюнча, бул өлкөнүн алтын корунун рекордтук наркы. Улуттук банктын төрагасынын айтымында, өткөн жылдын август айында алтын валюта резервинин көлөмү тарыхый рекордко жеткен. Ички рынокто алтынды активдүү сатып алуу менен 3 миллиард доллардан ашкан. Эр азаматтардан кем калышпай, кыргыз кыздары да өз мекенин дүйнөгө таанытып келет. Кыргыз футболчу кыз Баатыр наамына ээ болду. Кыргызстандын футбол боюнча кыз келиндер курама командасынын мүчөсү Айдана Оторбаева дүйнөлүк кесипкөй футболчулар ассоциациясынын Баатыр деген атайын сыйлыгына ээ болду. Бул тууралуу уюмдун сайтында маалымдалды. Сайттагы маалыматтарга таянсак, Оторбаева кесипкөй футболчулар ассоциациясынын сиңирген эмгеги үчүн сыйлык намына көрсөтүлгөн, бирок илинбей калган. Кыргызстанда пандемия күчөп турган маалда ыктыярчылардын тобун түзүп, өмүрүн тобокелге салып, элге жардам берген каармандыгы үчүн Баатыр наамын ыйгарышкан. Айдана Оторбаева Кыргыз Республикасынын футбол боюнча спорт чебери, бир нече эл аралык оюндарга катышып, ийгилик жараткан. Ал учурда өзүнүн футбол мектебин ачты. Спорт адамдын жашоосун сергек кылат. Айтор ден соолукту карап сак болуңуздар. Коронавирус айыккандардан ооругандар көп болууда. Республикалык штабдын маалыматына таянсак, Кыргызстанда акыркы суткада 58 бейтап коронавирустан айыгып, 83 киши илдетти жуктуруп алган. Өлкөдө коронавирусту жеңгендердин саны жалпы жонунан 82.583кө жетсе, жугузгандардын саны 85.772 адамга жетти. Тилекке каршы COVID-19 илдетинен акыркы суткада 3 адам көз жумду. Ушуну менен илдеттин көз жумгандардын расмий саны 1450-нү түздү. Стационарда 411 бейтап дарыланууда. Алардын ичинен 8 адамдын абалы канааттандырарлык, 271 орточо, 115 оор жана 17 өтө оор абалда. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернет баракчалардан окуп, көрүп уга аласыздар. Кийинки эфирден көрүшкөнчө.